Кичи мекеним Кайыңды булак айылы. Аты аталып тургандай эле булактарга жана кайыңдарга бай. Мен Төлөкова Чолпон Керимовна Кайыңды булак айылында 1979 жылы 4 мартта жарык дүйнөгө келгем. 1986 жылы мектеп босогосун биринчи жолу аттап кирип, 1996 жылы аяктагам. Ушул жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогика университетине тапшырып, 2001 жылы ийгиликтүү аяктадым. 2001 жылдан 2006 жылга чейин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогика университетинин башталгыч билим берүү факультетинин тренинг центринде методист болуп иштедим. 2006 жылдан бери өзүмдүн туулуп өскөн айылымда Бакый Мүсүралиева атындагы орто мектепте башталгыч классынын мугалими болуп иштөөдөмүн. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында. Ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгерлер ырында. Мугалим бул мөмөлүү бир дарактай, тамырында билим суусу аккандай. Табиатты жаш муунга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Алдыдагы шам чырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу, билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Билим деңиз, акыл кайык дегендей, 1 жылдык келечекти ойлосоң өрөөнек, 10 жылдыкты ойлосоң дарактик, 100 жылдыкты ойлосоң адамды тарбияла. Ошондуктан окуткан окуучуларыбыз келечекте илимдүү, билимдүү, эл үчүн кызмат кылган балдар, кыздардан болушса деген ойдомун. Кайраты кур чөчпөй сыядай, кол суунат кыя албай. Канатына калкалаганын эсимден чыгарбайм. Билим менен аяламга жол сал деген кептери, көңүлүмө түйүп алгам, жоголбой тал дептерим. Билими жок өмүр өтсө, бийиктикти көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмө төккөн, мугалимдин басы кымбат, баркта сыйла